мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Ошол үчүн албай. Алайдын тургуну Алмазбек Жоробековдун балчылык менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Айтымында арычылык ага ата-бабасынан калган. Жоробеков бүгүн балчылардын жолугушуусуна келип, инвесторлорду тартуу, кыргыз балын экспорттоо боюнча сунуштарын берди. Аталарыбыз да ошо ар кеч менен андан кийиндир биздин атат. Биз деле ошо жогорку жайларын бүттүк. Ушундай ага караганда ушу келип биз ар кечтикти аябай жогору бааладык да. Аябагандай чоң киреше табылды. Малын мисалы эч ким эгилип турган болсо, арын болсо 10ду туруп атпайбы. Ошончолук чоң. Мен бери жагын айтканда, эгер аябай туура багыт менен кеткенде бул ушундук аябай биздин мамлекетибизге чоң аябай мындай жакшы нерсе болмок да. Сырттан инвестор издебей эле ар кечтер инвестор болуп калат да башкаларгачы. Балчыларды бириктирген бул иш-чара 12 декабрда Ош мамлекеттик университетинде өттү. Ага бул тармакта жүргөн аймактардагы ишкерлер чакырылган. Алар окуу жайдын тажрыйбалуу адистеринен арычылык продукциясынын коопсуздугу, сыр-чактарга сатууну көбөйтүү жолдору жана ары кароо ыкмалары сыяктуу суроолорго жооп алышты. Бүгүнкү иш-чара арычылык боюнча өтө актуалдуу маселе болуп атат. Себеби дегенде биздин республикабызда эң мындай баалуу, сапаттуу балдарды өндүрүү жолго коюлган. Бул багытта негизи өзүнчө биздин окуу процессинде дагы ошо бал арычылык деген мисалы мезотехниктер, ветврачтар арлардын ооруларыны, жугуштуу ооруларыны ар кандай технологияларына окуп үйрөнүп келе жатат. Балчылар менен адистердин жолугушуусун жергиликтүү бийлик, Арычылар палатасы, Ош облусунун ары кечтер коомдук бирикмеси, Ошмунун бизнес паркы жана инновациялык агро борбору уюштурган. Бүгүнкү тегерек стол негизинен Кыргызстандагы айыл чарбасынын негизги багыты болуп эсептелген экспорттук продукцияны чыгарып аткан бал арычылар тармагына багытталган ошолордун проблемасын, көйгөйлөрүн чогуу университет менен биргеликте Ош мамлекеттик университетинин бизнес паркынын демилгеси менен ушул Ош облусундагы ары кечтер коомдук бирикмеси менен биргеликте өткөзүп атабыз. Буга чейин Ош мэриясы менен Ош мамлекеттик университети биргеликте калаанын көйгөйүн чечүү боюнча тегерек стол уюштурган. Анда коомдогу социалдык көйгөйлөр талкууланып, шаарга ар тараптан пайда алып келүүчү долбоорлор каралган. Арасында аймактагы айыл чарба тармагын өнүктүрүү жана жайылтуу маселеси да бар. Биз Ош мамлекеттик университети үчүн мындай салыкка айланып калган өзүнүн университет жайгашкан аймактагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө бул ар кечтердин дагы көйгөйүн чечүүнү өзүнүн мүмкүндү мындай милдети катары алып атайын сунуштарын берип алдыда булар менен биргеликте чоң мындай долбоорлорду ишке ашырабыз деп үмүттөнөбүз. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ош жаңылыктары.